Кутмандуу кушак кечиңиздер менен ардактуу көрөрманым. Эс алуу күнүңүздөрдө кайрадан 7 каналда чай үстүндө сырдашуу берүүсү. Бүгүн эфирибиз дагы өзгөчө маанайда уланмакчы. Анткени эфирибизде дагы таланттуу ырчы мырзалар келген. Анда эмесе сиздерди күттүрбөй мен тааныштырып өтсөм, көптөгөн ырчыларды чыгармачылыкка аттантып, атын таанытып келген продюсер Урмат Искенов жана ошондой эле ырчы мырза Мунарбек Сагынбаев. Кош келипсиздер. Кош келдик. Саламатсыздарбы? Жакшы келип алдыңыздарбы? Маанайыңыздар жакшыбы? Жакшы, буюрса. Келиңиздер алгач кыргыз элибиз менен амандашып алыңыздар. Саламатсыздарбы, кыргыз элим? Барыңыздарга жагымдуу күн каалайбыз. Мунарбек Сагынбаев менен биргеликте 7 каналда эфирдебиз. Көрүңүздөр достор. Барыңыздарга ийгиликтүү күн. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Учурдан пайдаланып барыңыздарга ден соолук, аманчылык кааламакчымын. Сиздердин студияңыздарга да конок катары келип калдык. Абдан бир толкунда сезимдер болуп турат. Башында айтканда Толкунданбаңыз дейли. Бүгүн сиздер үчүн атайын жалпы эле көрүүчүлөрүбүз үчүн сонун маек куруп берели. Алгач эле суроом Урмат мырза, сизге болсун. Мына 2-3 жылдан бери продюсерлик менен алектенет экенсиз. Деги эле ушул жаатка кантип келип калдыңыз? Учурда канча мырзаны жылдыз кылып жаткан учуруңуз? Бул сферага келген себеби негизи музыкальный Күреңкеев атындагы музыкалык окуу жайды бүтүргөм, эстрада бөлүмүн. Ошол учурда кызыгуу абдан күч болчу, ырдайм деген. Анан телевиденияга, радиого ушундай иштеген кызык болчу да. Анан Минкал ФМ радиосуна диджей болуп иштеп калдым ортодо. Ошол жерде досторум салчу да магачы, эфирге чыгарып кой, ырларымды жиберип кой депчи. Анан ошол учурда Канат Катыржан деген продюсер бар. Ошол менин кызыгуумду көрүп, сен өзүң деле продюсер болуп иштебейсиңби, убакыттан кетип атат деп аябай ошентип мага мотивация берген. Ошондон кийин анан сразу эле продюсерликти алып кетиш кыйын болгондуктан биринчи балдарга менеджер катары эле иштеп жүрдүм. Анан кийин барып өзүм опыт алып бир аз болсо дагы. Азыркы учурда ошол эң акыркы Мунарбек Сагынбаев менен биргеликте иштеп атабыз. Кудайга шүгүр. Ийгиликтер жаралып атат. 4 айда уже иштегенибизге 4 ай болду. Андан мурун өзүбүздүн кандай айтсам, мамилебиз бар болчу, сүйлөшүп жүрчүк, бирок келишим түрдө баштаганыбызга 4 ай болду буюрса. Демек, Мунарбек мырзанын бул ушунча ар тараптан колдогонго Ар тараптан колдоп атабыз буюрса. Анткени Мунарбек Сагынбаевдин ошол келишим түзө электе мурда бунун аябай чыгармачылыкка болгон кызыгуусу аябай күч болчу да. Ичинде толтура талант бар, өзү ыр жазат, өзү оон жазат. Ошонун себебинен экөөбүз келишип, буюрса чыгармачылыкты баштадык. Ийгиликтер дагы алды да деген үмүттөмүн. Жакшы, Мунарбек мырза, эми сизге суроом мындай болсун. Мына чыгармачылыкка ушунчалык талпынып, кызыгуусу жогору болчу деп жатпайбы? Урмат мырза, анан деги эле чыгармачылыкка келдиңиз, чыгармачылыктагы кухнясына аралашып жатасыз деги эле. Кандай болуп атат? Ушурдан пайдаланып мен дагы ачуучундукту баса белгилеп айтып коюшум керек. Себеп дегенде баягы угарман, көрөрман катары айта турган болсом, чыгармачылыктын мындай көшөгөсүнө сиңип кирсең, мындай жашоо башкача экен. Мындай оңой олтоң көрүнгөнү менен, мындай абдан салмактуу жумуш, жоопкерчиликтүү жумуш экен. Эми албетте баягы аттанып алган соң артка жол жок демекчи. Азыркы учурда өзүңүз уккандай Урмат Искенов менен чогуу биргеликте ишти баштап атабыз. Кудай буюрса жаман эмес, жакшы буюрса. Алдыда жакшы пландар бар, Кудай буюрса. Ушу 4 айдын ичинде мындай тырмактын учундай болсо да жакшы бир эмгектерди жаратып атабыз. Баягы аракет кылсаң берекет демекчи, ансары. Кудай буюрса баары, Кудай буюрса жакшы, ошошуп келатат буюрса, Кудай буюрса. Негизи Урматты баса белгилеп айтсам, Урматка мурун өзүм ыр жазып, оон жазып берчүмүн. Анан негедир ырдалган жок алар. Анан кийин Урмат өзү айтты. Мунарбек өзүң эле ырдап чыкпайсыңбы депчи. Анан ырдап атабыз, чото окшошконсо болот, Кудай буюрса. Айтор баары жакшы. Анан учурдан пайдаланып Урмат Искеновго рахмат. Анан мен Урматка да айтып келем, рахмат менен чектелбейт. Ыраазычылыгымды билдирем, себеп дегенде кыргыз болгон соң баягы үйгө алып барып алып
Баягы семиз койдон союп алып дегендей. Мунарбек мырза, бирок эң маанилүүсү сиз ийгилик жаратып, мына чыгармачылыктан сизге канчалаган эмгегин арнап, эмгегин бөлүп атпай, ошол жакта эле сиз ийгилик жаратсаңыз, бул Урмат мырза үчүн чоң бир сый болуш керек деп ойлойм. Андыктан сизге дагы ийгилик каалайбыз дагы. Рахмат. Келиңиз эми сизден бир жагымдуу чыгарма болсун. Албетте, ушунча келген соң Жагымдуу чыгарма бизде азыр учурда кайсыл чыгарманы аттап бересиздер? Жаңыр жазган өзү. Сөз онуна таандык. Эми канчалык деңгээлде оон жаздым, канчалык деңгээлде сөз жаздым, эми калай калк өзү бир электен өткөрүп чыгара. Себеп дегенде бул чыгарманы ушул жакынкы убактарда мындай чаралып атабыз, аранжировкасын буюрса жазып калды. Түндүз сен түшүмө кирип алып деген чыгарма, Кудай буюрса. Balkim bulursun menin baktım kандай жанга багың жазылды экен бактыңды ошол адам бартаса экен жүрөктү бир өзүңө тартып алдың балким болорсуң менин бактым турмуштун ачуу таттуу жолдору бар бакытка балкыган күндөрүң бар сендеги жекпей жүргөн мага окшоп жүрөгү арманың сактаган бар кандай жанга багың жазылды экен бактыңды ошол адам бартаса экен жүрөктү бир өзүңө тартып алдың балким болорсуң менин бактым кандай жанга багың жазылды экен бактыңды ошол адам бартаса экен жүрөктү бир өзүңө тартып алдың балким болорсуң менин бактым Керемет. Кол чабуулар болсун. Мунарбек мырза, чындыгында сонун ырдайт экенсиз. Канча ырларды жаздыңыздар учурда? Канча чыгармаңыз учурда бар? эми ар бир чыгарма мындай көкүрөктөн чыкканда бир башкача болот экен. Где-то бир 6 чыгарманы жазып турбуз. Эми баягы мунун баары демо деп коет го музыканттардын тилинен айтканда, ошондой болуп турат. Анан Кудай буюрса чет-четинен чыгаралы деп атабыз. Анан мен сөз жазганда деле өзүмдү кыйнап жазбайм да. Анан мындай айрыкча ушул мындай артыма сарасеп салып карасам, ырлардын көбүнчөсүн түнкү 3:30, 4, 3:30, 4 жазып турмун. Жумушта отуруп алып, негедир ошол учур мага ылайык, мындай ыңгайлуу болуп айтор. Баягы жан дүйнө кайнап турган учурларда жазган чыгармалар болчу. Баягы жөн жазбайт экен, негизи жөн эле чыкпайт деп айтып калбадыңызбы ырларчы? Ар бир себептери бир болот. нерсеге таасирленгенде, түшүмө деген бир сонун чыгарма болуптур. Балким бир таасирлене табам. жакын адамыңызды. Албетте, сөзүңүзгө улай мен да жооп берейинчи. Ар нерсе себептин аркасынан жаралды эмеспи? Ансыгары бул сурооңузга мен мындай деп жооп берет элем. Бул ырды мен мындай ыры жазайын деп эч оюмда жок эле. Кокусунан эле
жан дүйнөнү жаралаган учурлар болуп кетти, чын ачык айтыш керек. Анан ал кыз мындай өзүнүн жашоосун айтып берди, мындай аянычтуу да. Анан негедир ошол сөздөр мага мындай абдан бир оор тийди. Анан жана айтып кеткендей, где-то 3,5 бекен, 4,5 бекен ошондой жазгам да. Баягы түндө сен түшүмө кирип алып деп, мындай как образ берип, анан баягы кандай жаңа багың жазылды экен деп мындай бир карап туруп, ушунун багына кандай бир инсан Андан көрө менин тагдырыма жазсаң болот болот. Ушундай бир эне айкалыштырып ушундай болду. Жакшы. Баягы светтин аркасынан болот экен. Мындай бир азыр мына бүтөлүк деп калдык. Анан көрөбүз го мындай бир. Жакын күндөрү бир айдын ичинде клип толук бүтүп калат да. Демек өзүңүздүн калемиңизге таандык 6 чыгармаңыз бар экен. Чыгарып атабыз. Жакшы. Клип деп кабадыңызбы? Урмат мырза, ошол клиптер боюнча да сурагым келип жатат. Канча клип тарттыңыздар дегиле? Биз иштеп баштаганыбыздан кийин 2 клип тарттык. Бегим айым деген ыр бар болчу, өзүнүн сөзү болгон өзүнө таандык. Аны чыгардык, берсе ал дагы өзүнүн ордун таап кетип атат буюрса телеканалдардан. Андан кийин Мирбек Иманбеков агабыздын Карындаш аттуу ырын жаңылантып чыгардык. Анын клиби да бүттү буюрса, азыркы учурда чыгып атат телеканалдардан. Азыркы учурда ошо 3-чү ырга, түндө сен түшүмө кирип алып деген ырга иштеп атабыз. Клип тартылып баштады. Ырды бүтүп калдык да буюрса. План бар ошо. Ушулай августка чейин ошо июль айы бүтүрсөк деген буюрса. Дегиле клип менен иштеш деле, клип тартуу деле өзүнчө бир чоң түйшүк болсо керек. Каражат жагы кандай болуп калат? Каражат жагы эми мен учурдан пайдаланып кыска музыка айтып кетейин. Клип жагына мен эч кийлишкен жокмун. Бияк жагын бүт өзү Урмат Искенов өзү колго алып атат. Жоопкерчилик сизде экен да демек. Жоопкерчилик ким катышат, кандай, кимге тарттырабыз, каяктан тарттырабыз. Баарын ошо жоопкерчиликти өзүм алам. Форманы кандай кылабыз, кайсы бичилер, мисалы бичи керек болот, кайсы актер керек болот, ошонун баарын өзүм карайм. Сценарийин полный. Сценарийди да өзүм жазып, өзүм колдон келишинче баягы бирөөгө жагат, бирөөгө жакпайт, бирок колдон келишинче аракет кылып атабыз. Бирок жакшы кийликтер болуп атат. Жакшы. Жаман эмес. Көрүүчүлөрдүн баары жакшы комментарийлер айтып атат. Урматтуу эле көрүүчүлөр, биздин маанай өтө сонун ырлары менен биздин эфирибиз дагы жакшы маанайда уланып жаткан учуру. Ал эми биз клип жөнүндө дагы сөз кылып калдык. Анда эмесе Мунарбек мырзанын Карындашым аттуу бир жагымдуу клибине кезекти берели дагы, андан соң маегибизди уланталы. Жаным болып жаралғансып, жарым ырыс саға тартап, жаз көлүмдөй бораласың, жан дүйнөмдү кубантасың. Жалт карап мени, жылмайгандай эми, жарылдыгы жүрөк сүйдүмү. О карындаш кагылайын, ойлоп сени сагынамын. Сени сүйгөн бир агам бар, анан айын. О карындаш кагылайын, ойлоп сени сагынамын. Сени сүйгөн бир агам бар, анан айын.
Мунарбек мырза, Урмат мырза, мына клипти дагы көрүп алдык. Карындашым аттуу чындыгында өтө сонун, жакшы тартылыптыр. Анан Урмат мырза, сизге суроо бергим келип жатат. Негизи эле баягы жаш таланттарды чыгарып келе жатпайсызбы? Ырчылыкка аттантып, бир кыялдарын ишке ашырып дегендей. Анан негизи эле ар бир инсан менен иштешиш кыйын болуш керек. Алдын ала алар менен сүйлөшүп аласызбы? Кандай болот ошол жагы? Ооба, баягы таанышып калып эле сразу иштешип кетиш кыйын да бул нерсечи. Мисалы, мага азыркы учурда иштешели деп баягы ырчыларды эле жакшы азыр чыгып кеткан ырчыларды эле айтып атат. Бир жолу жолугуп, характерин билип, анын мамилесин билип, кызыгуусун билип, чыгармачылыкка кандай көз карашы, ар бир ырчы өзүнүн бир жанрды ырдайт да, мындай стилде ырдайм дейт. Анан ошо стилин карап, ошо мен оюма туура келе турган болсо, иштешип атабыз да. Эгер ойлору башка нерсени экөөбүз туура келбей калса, туура келбесе, анда иштеше албайбыз. Буюрса азыр жакында дагы Улам Дөөлөтов деген агабыз менен иштешип атабыз. Анын да клиптерин тарттык. Учурда ошо Мунарбек Сагынбаев менен тыгыз, аябай жакшы иштешип баштадык да буюрса. Жакшы. Мунарбек мырза, деги эле канча жыл болду чыгармачылык менен алектенип жүргөнүңүзгө? Билекти түрүп алып баштаганыбызга где-то бир 2 жылдан 100 жыл ойноп баратат. Андан мурун деле баштаганбыз, бирок ортодо иштен токтоп калдык. Себеп дегенде баягы өзүбүздүн жеке студиябызды салабыз деп убакыт ошага көп убакыт сарптадык. Анан эми аякты бүтүрүп алып, эми чыгармачылыкка иштейли деп атабыз. Булай буюрса, алдыда буюрса жакшы пландар бар. Эми айтпай туралык. Себеп дегенде анан бышырып алып туруп анан убактан эми талап. Сиздер менен келишип бөлүшүп кетебиз буюрса жакшы. Буюрса алдыда дагы жакшы чыгармалар, жакшы жаңылыктар болсо, албетте биздин студиябызга келип бөлүшүп кетиңиздер жаңылыктарыңыздардан. Ал эми сизди дагы эле ырдаткым келип жатат. Биздин көрүүчүлөрүбүз дагы аябай уккусу келип жатат дегендей. Бул чыгарманы дагы 2014 бекен же 2015 бекен жазгам да. Бул дагы баягы өзүмдүн жеке жашоомдон алынып жазылган. Анан ушул чыгарманы Урмат Искенов аябай жакшы көрөт. Бирок негедир өзүм жазып алып, өзүм обон жазып алып, мындай аткарууга келгенде мен үчүн бир өтө ыңгайсыз болуп атат. Образ берип, характер берип ырдай албай атам. Эми азыр ырдап көрөйүн, эми канчалык деңгээлде окшоштурабыз. Келиңиз, биз колдоп турабыз. Деп айтса, ошол сыяктуу ырлар жазат да. Демек, бири-бирибизге жакшы түшүнөт экенсиздер да. Келиңиз, анда Урмат мырза, сиз экөөбүз колдоп туралы. Нурбек мырза, болушунча сындап коюңуздар. Сен жөнүндө ойлонуп, ойго баттым. Сени күтүп күнүгө жол карадым. Айта албай сага деген сезимдерди. Сагынып ал күндөрдү эске салдым.
Мунарбек мырза, азаматсыз, сонун чыгарма болду. Сизди жанатан бери карап отуруп, казак ырчысына окшоштурдум. Балким көпчүлүгү ошол ырчы мырзага Мурат окшоштуруп келатат. ошол боюнча айта кетсеңиз, мен дагы аябай окшоштурдум да. Эми сурооңузга мындай деп жооп берет мен да. Көпчүлүк окшоштурса керек. Сизге окшогон суроону көп берет. Мисалы мен тойлорго барып калганда, мындай мен көчөгө чыкканда ушундай творческойдон сырткары көчөгө чыкканда мен мындай чачымды байлап алып, капшонка кийип алып, кепка менен жүрөм. Анан ушундай жерге жүргөндө мындай баягы открыто да, анан ой, орустар айтып калат көчөдөн жолугуп, ой, вы похожи, вот это, знаете, вот эту песню, знаете, какую песню? Девчонка из далеких дней, по школе бегал я за ней, ырдай ишет да, вот Батыркан Шугенов, да, вот, давайте сүрөткө чыгып алачы деп атты, анан акыркы убакта ошол Мурат Насыровго окшоштуруп атышат, анан ошол Инстаграм, ТикТок баракчамда ошону сунуштагандар көп болуп атат. Ошону ырдатсаңыз күтөбүз деп, анан баягы элдин баягы сунушун четке какпастан, Кудай буйруса бир августтун иши баштайлык деп турабыз. Ошол чыгарманы. Жаңыртып, жаңы форматтарда. Дегенде. Анан албетте муну дагы жөн эле ырдабас болбойт, анткени өзүнүн уруксаты менен мен ойлоп турам, уруксат берет болуш керек деп. Себеп дегенде баягы замандын талабына жараша жаңы звуктар менен, жаңы көз караш менен буюрса бир эл суранып аткан соң ырдап чыгалы деп атабыз. Эми эл каалап атат, эл окшоштуруп атат дегенде. Бурган турап Анан бирок мындай да кечик болсо негизи. Эми бияктан ошонун деңгээлинде аткара алабызбы, аткара албайбызбы? Өтө чоң эмгек, себеп дегенде баягы элдин көз карашы ар бөлөк. Кээ бир айтат, жеткире аткарыптыр дейт, кээ бири мындай окшоштурбай калыптыр дейт. Колдон келишинче аракет. Буюрса эми аракетти кылабыз деп турабыз, мындай буюрса. Буюрса дагы алдыда ошондой баягы белгилүү ырчылардан дагы болуп кетсеңиз. Негизи эле Урмат мырза, ошол ар бир келген ырчынын кийимине, чач жасалгасына дагы маани бересизби? Формасына негизи баштадым, эгер продюсерлик баштасам, баарына көңүл бурам. Бутуна чейин, кийимине чейин, жүрүш турушуна чейинчи. Мунарбек менен стили да өзгөчө экен деген. Стили. Мунарбекти мен тааныгандан баштап чачы узун да мунунчу. Анан бир чачына комментарий айтып, сахнага эми баягы эскизсода болот да, чыгармачылыктачы. Эми каалагандай ар түрдүү формада чыгып эми. Ошон үчүн чачына тийишпейм. Өзү анткени чачын менен чыкканды жакшы көрөт. Калоо да бул. Анан формаларын карайм. Клипке, телевиденияга барганда жана ошондой эле бул Мунарбектин баягы чыгармачылык болгон кызыгуусу эмнеге мен бул менен иштешип калдым, бул негизи өзүнүн ичинде талант бар. Өзү сөз жазат, оон жазат, оон жазган, сөз жазган ырчы бул чыгармачылыкта калып кетпейт да, аракет кылса, баягы бир жактан оон азыр оон жазбаган, сөз жазбаган ырчылар баягы кыйналып калат да. Кимден оон табам? Ал өзү жазган киши өзү каалаган учурда жазып, барактап өзүнө жакканын чыгарат. Мисалы, мен иштешип атам, менен келишет, Урмат, мондай жаздым эле, бир ук байкап көрбөйсүңбү деп. Айгоостун оюбуз бири-бирибизге топ келип калсак, ошону чыгарабыз. Анан эгер жазбай турган болсо, булчу баягы ырыз деп кыйналасың да, башка бирөө оонур жазгандар кишилерге барасың, буга туура келеби алыр. Сизге кыйыныраак болуп калат ал нерсечи. Ошол жактан дагы мага плюс болот да, жакшы ал жагычы. Мен айтам буга примерно мындай бир ырларды угузуп коем, мындай кылып жазсаң болот десем, ал ошону баягы өзүнүн стилинде жазып ушундай кылат. Жакшы. Ошол жактары жакшы. Сиздерге чыгармачылык ийгилик каалайм. Чындыгында сонун чыгармалар менен, жакшы бир пландар менен, жакшы жаңылыктар менен жарым сааттык эфирибиз бат эле аяктап калды. Анан эфирдин соңунда сиздерге эркин микрофон берейин. Кайрылууңуздар барбы кыргыз элине, жакындарыңызга? Урматтуу кыргыз элим, баарыңыздарга ден соолук каалайбыз. Ар дайым аман болуңуздар. Ушундай жадыраган телеканалдарда жагымдуу эфирлерди көрүп, көңүлүңүздөрдү ачып туруңуздар. Жана ошондой эле өзүбүздүн жакындарыбызга, ата-энебизге ысык салам жолдойбуз эфирден пайдаланып. Буюрса иштерибизге ийгилик, чыгармачылык кыргыз элиме чоң салам баарыңыздарга.
Мен дагы учурдан пайдаланып урматтын сөзүнө толук пайыз кошулам. Себеп дегенде баягы жаш өйдөлөгөн сайын ден соолуктун кадыр баркын биле баштайт экенсиң. Биз да жаштыкка салып бир кезде ден соолугубузду аябай оор темирлерди көтөрүп тренировкага ушунтечи элек да. Анан апам айтчу эле, ай белиңди ортасың депчи. Анан ал сөздөрдү кулактын сыртына кетире берчүбүз. Анан баягы убакыт сааты келген соң көрсө ден соолук деген керек турбайбы деп ден соолукка көбүрөөк басым жасап калат экенбиз. Андай туура тамактанганга азыр ушундай болуп калдым менчи. Анан ушундай образга өтүп атам. Анан мен ушурдан пайдаланып кыргыз элиме кааларым ден соолук. Себеп дегенде ден соолук болсо үйдө ырыскылуу дастаркан да болот, ден соолук болсо үйдө кичинекей баланын үнү да болот. Анан ушурдан пайдаланып мен да ата энеме, апама, мамама кааларым ден соолук, аманчылык. Сиздерге да чоң рахмат ушундай чакырып, баягы кыска бир маек кылып, жакшы бир маектердин бири болду. Кудай буйрса мындан ары жакшы жаңылыктар менен урмат Искенов экөөбүз келип туралы. Жамаатыбызга ыраазычылык. Сиздерге дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Атайын убакытты бөлүп биздин эфирге келип бергениңиздерге. Анан албетте Урмат мырза, сиз ушундай жаш таланттарды ар дайым чыгарып жүрө бериңиз. Ал эми Мунарбек мырза, сиз дагы ушундай жагымдуу чыгармаларыңыз менен, жакшы жаңылыктарыңыз менен өзүңүздүн көрөрмандарыңызга ырдап жүрө бериңиз демекчимин. Сиздерге ийгилик. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эс алуу күнүңүздөрдө сиздерге ушундай сонун жакшы маанай тартуулайын деп чай үстүндө сырдашуу берүүбүз сонун маанайда уланды десек болот. Ал эми бүгүн бизде конокто ырчы мырза Мунарбек Сагынбаев жана продюсер Урмат Искенов болду. Биз сиздер менен коштошпойбуз. Кийинки эфирлерден көрүшкөнчө аман болуңуздар.